Урматтуу достор, биз бүгүн жал айылындагы мыкты айгырлар менен тааныштырууубузду улантабыз. Биздин үчүнчү бүгүнкү маектешибиз Мырзаев Шамурат инибизге келдик. Шамурат иним, сен чарбаңдан туруп, мына сенин артыңда атактуу Рамзес айгыр турат, Биз ошо Рамзес айгырынан маалыматты алып, элге тараталы берели деген максатта келип атабыз. Эми Шамурат, бул жылкыга кызыккандын себеби сенин өзүңдүн атаңда аябай чоң себепкер болгон турбайбы? İnşallah болгон. Кайсылдар чаап калды? 95, 97. 97'de уже башталган да. Мен өзүм чаап жүргөм ал. Чабандес болуп. Чабандес өзүм жакей болуп. Биз атам раматлык көп жыл караткан бейлерге. Бейини алып барып дейм, биздин ипподромго Улан Байкеге 4 жыл ошо мен чаапкан бейини алганча атам 4 жыл кулун алып 4 жыл куллануу жок, ала албай калган. Күтүп жүргөн. 4 жыл кулун салган бейич. 6 ай, 7 ай кулун салган. Ошо 5-ci жылы ошо атам бир тайга жетип калды, атка күлүккө. Ракел деген атам. Ошо жылы 94-жылы туулган. Ракел. Ошо кино болгон, Ракел Рут. Ошо атам ошо кинонун немесин койгон да. Кыздын атын ошо Ракел, бейинин атын. Ошо атам чаап жүргөнбүз. Ошо атам ошонон популярный болду да. Бул акканарыктан суу агат деген ушул эми. Шамурат иним, бул биздин келген себеби айгыр маселе. Сенин айгырың бул Рамзес азыр республикабыз боюнча таанымал айгырлардын бири. Ушудан кулун алсак деген да бар балдар, жигиттер. Ошо мунун ата тегин, анан мунун сүрөтүн, кебетте кешпирин баскан турганын көрсөтпөйлү деп келдик досторубузга. Айгыр жөнүндө айтчы, мунун ата тегин айтчы. Жашы канчада? Бул 17 байки. Бул 17ге чыкты. 14 азы экен. 14 азы. Бул өзү Мрамордун баласы. Түз Мрамор. Прямой. Прямой. Мрамордун баласы. Бунун энеси Рубрика. Раума Барометрдин кызы. Разбурдун, бунун энеси Разбурдун карындашы болот. Прямой. Бир Прямой, да. Чоң аталары Мысль Ранс ата жагы. Эне жагы Раума Барометр. Айгырдын. Сонда бул эми жалаң, бул импорт эмес экен, жергиликтүү эски кандар экен да. Эски импорт бул. Эски мыктылар. Эски, чын айтканда мындай чын эле жок. Бул айгырды быйыл биз жанагынтип бир шкалага салып, рейтинговый маселе менен караганда, өзүң дагы маалыматың бар болуш керек. Мыкты айгырлардын бири болду да. Эки мыкты айгырдын бири болду. Быйылкы 24-өткөн 24-жылкы сезондо. Анан ошолдон улам дагы бээ койсокпу дегендер дагы көбүрөөк болуп атат. Анан бээлерди алып келгендерге кандай шартың бар? Любой шарт бар байке. Кишиге жараша. Жакшы. Кишиге жараша чын. Сөзсүз жана ветеринардык справкасы болуш керек. Рыскул байке өзү да билет го. Без справки биз просто мен байке мындай да, мен айгырды оруткам. Разбор деген айгырды оруткам. Ошо случайнойдончу. Болгон нерсе ошондой. Андан кийин мен уже кой, атам баласы болсун мен ишенип алгам. Өзүм бээлине мына азыр байкени күтүп атабыз. 3-4 күндөн бери кан өткөрө албай жүрөбүз. Жылын өткөрөбүз биз. Жылына бейлер бар. Мен кансыз бей өткөрө албайм. Бей кое албайм. Балдар справка менен келишет. Шүкүр, балдар угатат, келетет, коюшат. Анын эч эмеси жок. Мен айткан жокмун, эч кимге койбойм. Ар биринин өзүнүн эмеси бар да. Көңүлүнөн чыккан берет, же бир андай бере албайт. Ишенесиңер, андай бере албайт. Чына мына даже интервьюга чыксын, көбүнчө келип сүйлөшөт, келишпейт. Мен күтөм бир айдан, орунда даярдап коем. Анда кишилер көп болгон. Но айтам, алгыла пока бар айгыр. Анан уже ойлонуп коесуңар. Кеч жакшы ушу алып койсок болмок. Урукчу. Ошон үчүн мен тиги бейини алдым деди Рамазандан. Ошо кайта буну иншалла бул тукумун дагы 20 жылга жылдырыш керек да. Жана биз көргөн Разивдин түзмө-түз кызын алган турбайсыңбы? Сон болот экен анда. Ошо именно бул айгырга алгам. Ошо Кудай буйрса колунан келгенин кылатабыз. Селекция. Мен чын эле селекция менен кылатам. Мен селекцияны жакшы көрөм. Селекция булга болот. Ошо кара айгырды алдым, bundan кийин
алып чыгышат. Кара айгырды алдым, алда барометр, разгар. Ал өзүнчө. Ал кичине мындай жашыракпы? жашыраак эми мындай горячий да. Чын айтканда горячий. Эми кулунда жакшы түшүп атат, кулундар сөз жок. Азыр брачкамда дагы бир кулуну бар. Абдан жакшы. Эми буйруганы көрүп атабыз кандай берип атат. Иншалла жылдан жылга жакшы кулун. Жакшы бээ болсо абдан жакшы берет. Чын эле көп бул жакшы бейлер көрөбү? Полукровный, высококровный бейлер көрдү көбүнчө. Чын эле мына Рускул Байкенкин көрдү, Солярстын кызын. Байтерек дагы ушунун небереси болуп атыр да. Кайсы Байтерек? Байтерек деген Изат Саяпкерович менен мыкты тайгы менен утпадыбы? Ошол. Бул Рамзестин кызынан турбайбы? Кызы. Рамзестин түзмө-түз өзүнүн балдарын утканы барбы? Көп да бун балдар уткан. Бир экөөнү айтып берсең, эсиңдеби? Экөөсү онду айтып берейин. Мына бее турат го азыр мына. Тор бее. Ооба. Рускул Байкен алдык биз азыр бул. Бул высококровный бей. Көп болсо высококровный. Ошо биринчи жылы караткан бул айгырга ургач түшкөн. Каныша деген. Алда машина утту, жакшы чуркаган. Кунан кезинде биякта Эпловна кунанды уткан. Жылдыз менен чуркаган. Анан Айбек менен экөө утуп койгон. Концовкада каныш утуп койгон кунан кезинде. Биринчи кулуну. Экинчиси мыкты чуркаган, мына бизде эмеде да чуркаган. Урмат деген бар, сельсовет болчу бизде. Жалда. Ошонун бээсинен чуркады мына Алатоодо. Катуу чуркады баки, чын. Көп мына чуркаган дагы мен чаптым. Мен айтпам көп эмнеси уттум. Аламанды, кунанды аламанга чаап жүргөнмүн. Шагыла Казакстанда чуркайт. Ушул боюнча Рускул Байкенинки чуркады. Шыгыла. Шыгыла деген Казакстандагы жанагы атактуу байтал ушу Рамзестин түзмөс кызы. Прямой кызы. Баракелде. Достор, мына ушул шыгыланын өзү эле кандай жарыялады десек болот, реклама. Бул 2 жолу утту аламанды. Тай кез мына карачы, гүлүк туулат экен да. Мен айтсам, мени элдер көбүнчө жактырбай эле, мен тескери сүйлөтөм билбейм. Мен турасын айтам да. Ат туулат гүлүк. Аны сапке кыла албайт көбүнчө. Аттын өзүндө болуш керек да. Мына Шагыла 200 миңге сатылды Казакстанга, сам дешево сатылды. Сен колуң кетти эле? Жок, жалдан. Бекен Байкен, Раматлы Бекен Байкенден кеткен. Алга чейин Адлет саткан дагы бир тай Рамзестен. Экөө теңелеш Шагыла менен. Алда жакшы чуркаган, мотоцикл уткан. Анан билем, буту кетти, бирдеңе болду, ал калып калды. Шагыла тай кезинде, кунан кезинде уже аламан утат. Зуликтин кызы, Эми энеси жагынан дагы таасир берип аткандыр, бирок кандай болсо дагы Рамзес абдан эл оозундагы айгыр. Анан бунун өзүнүн чуркаган тарыхы барбы өзү байгеде? Буну Дяда Рамазан айтты, Шамурат Казакстанда биринчи келатканда дейт, кулады дейт, сальто берди. Болду. Мен ошон үчүн мунун прическа кетип калган. Муну буга чейин өзүң негизи көбүнчө эле высококров бейлер коюлуп калган го, Көбүнчө. Анан тамай бейлер коюлган баары эле чуркаптыр да. Тамам бейлер ошо Нурпайыз байкеде, Рускул байкеде ошо бейлер жакшы болчу. Чын эле ошолор катуу чуркады. Дагы Разбордун кызына Нурбек байкеде бул. Бул мурда жылы тай кезинде Кара-Балтада болгон Перимайда. Ошо бул 2 кулуну келди биринчи. 2 баласы да. Кара көз, анан тайдан Нурбек байке утtu. Байтору, Тору байталбы? Тор. Тай короче ошо Нурбек байкеники. Ошо күнү, короче, бунун үчөө да чуркады да. Биякта экөө Казакстанда Шагыла экинчи болду кунанын. Биринчи чабышында. Анан кийин Шагыла уттурган жок. Азыр Шагыла жөнүндө аңыз кеп аябай казакта жүрүп атат, казак туугандарыбыз дагы абдан баалашып атат. Демек, бул Рамзестин каны абдан таасирлүү экен да. Бул мындай да. Бул линияны чыгарганда бүт бизге аламан чыгарышкан да. Дальнобойщик аламанга чуркаган стайлдар. Не спринтер стайлдар. Мунун энеси чоң апасы Мысль рекорд койгон да. Ранстын кызы. Жок, Мысль. Скальктын кызы. Мысль. Мунун чоң апасы. Ата жактан. Мунун эне жагы Раума Мысль, Раума Барометр. Раумада көп дербис берген, Раума өзү да дербист. Барометр өзү дербист. Мыкты айгылар да, бул бизге бүт эме уназы Барометрин көбүнчө заливтин линиясы чуркайт да. Чын эле бизде караганда кандай карабасыңар келет го бизде азыр айгылар, импорт айгылар.
бүт бара айгырлар жаман эмес, бүт бара жакшы. Өзүнчө бүт бара жакшы. Кандай кулун берсе, ошо жараша болот да айгырчы. Мен айтсам, ошону көбүнчө көтөрүшпөйт. Сен тиякты мактабайсың. Мен мактап эмес, мен ошо жагат мага. Лично бул мага биздин линия жагат. Мен ошону селекция кылып атам. Азыр бир тай бар, алып келсин, көргүлө, өзү селекциябызды. Самарат, бул мрамордун акыркы балдары болуш керек түздөн-түз. Может быть. Будан башка мрамордон жок болуш керек. Анткени мрамор абдан белгилүү айгыр эмеспи? Мрамор малолетний болчу, по идее. Малолетний. Рамазанда 3-4 рет туулган Рамазанда чилне. Бир эмеси бар экен. Сестренкасы билбейм канча баласы бар экен Рамазанда, мен айткан жок Рамазан. Действительно, жеребец малолетний был. Менен алып кетишти, Талыска кеткен акыркы деди Рамазан. Ооба, билем. Менен бир бей алып кеткен, тетиги бейин эжесини алып кетип, тиги Марат таможник айткан, Шамрат мен ошо мраморго коюп атам. О, абдан мыкты айгырга. Мен айттым, көп койбой, бейим андай токтобойт. Оказывается, малолетний жеребец. Деди Рамазан өзү айткан. Кем тукум турбайбы? Да. Кыргызча кем тукум дейт да. Мунун атасы чуркаган жок, энеси чуркаган жок. И не оба не бегали. Экөө да чуркаган жок. Что айта албайм мен, чуркаган, тияк, бияк. Оозун ачалчы, азыйды алыстайчы эле аштырар бекен, аштырбай турбайсызбы? Бул чатак. Бул чатак экен. Эми бул багы биздин колтума жергиликтүү айгырлардын мыктысы азыр областыбыздагы, эми республикабыздагы көзгө көрүнгөн айгырлардын бири. Бул универсал байке. Аламанга да, тайга да. Чын айтканда мына азыр Рускул байкенин ошо бээсинен чын ошо бир ошо эме чуркады тай. Катуу чуркады. Чын. Мындай чуркатпай, мунун кулундарын бүт карагыла, мойну ийип чуркатат. Дальнобойщики. Моюн жерге салып, туура башын салып. Шагыланы кара, бүт кулундар ошону чуркайт. Көп кулундар мен көрдүм да. Ошо мойну ийип чыгат. Азыр дагы бир иншалла дагы бир кул байтал чыгат мундан. Аз күндө чыгат, бир 2 айга чыгат алда. Билбейм абдан. Будан башка дагы айгырың бар дейт го. Ал эмне айгыр? Ал разгар барометр. Аны да көрө алам. Шамарат, бул айгырды айтчы эми. Канын. Бул разгар барометр байке. Бул графтын небереси. Бул айгыр графтын небереси. Бунун энеси Рамазан байке Казакстанда 25 километрди камер утуп берген мунун энеси. Абдан кат өзү да чуркаган кунан кезинде. Мен муну алатканда бул энесинин курсагында болчу. Деди Рамазан дедим, муну алсам, мунун бээни сүйлөсөк болобу кунан десем, Шамрат, сен биринчи муну төлө дейт, акчасын бүтүр, анан сүйлөшөбүз. Анан айттым, мейли. Муну аран төлөдүм, муну ала албай калдым. Барсам, грыжа чыгып, жүдөп, өлөйүн деп калыптыр. Мен айттым, болду, ала албайм. Ойлодум, күзүн өлүп калат. Жок. Анан кунандай чапты, биринчи болду, Берим айда. Анан 4 жашында көрдүм, балдарга айтты, Шамрат брат, Рамазанда кайсы айгырлар бар, ошо койсом болот дедим. Бир кара айгыр бар, разгардын баласы, билбейм точно аты эмне. Алар бар, буламурга койду. Анан 2 жыл, 3 жыл ма, бул 3-жыл болот мен муну алдым. Кайта буйрук мага, буйрук 10 болду. 10 жашта, жети аз экенде. Бул разгар жөнүндө, мунун атасы разгар жөнүндө маалымат берип койчу. Разгар графтын баласы байке. Мен разгарды айта албайм, чуркаган. Аны да чуркаган, мунун энеси чуркаган. Мунун энеси Казакстанга сатылат. Казакстандан кайта биздин Кара Балтага келет, биздин балдар чыгарат Казакстандан. Кайта деди Рамазан өзү сатып алат. $8.000. Кайта өзүнүкүн. Ата булар мыкты кулундар берет. Иншалла жаныбар жакшы мал экен, төшү бар келиптир. Ошо бул арык байке, мен көп сенбейтмин, бул чындык экен, чатак. Алдыңкы оң туягы сайли Жок, алышы байке, бул баскан деформация болуп калыптыр. Жакшы. Производительно. Будан колундар түшүптүрбү? Буга сагат чейин. Абдан жакшы түштү. Жакшы атабы? Түштү. Эми бул жакшы чуркайт бунун кулундар, иншалла. Ошо азыр бул Рускул байкенин бээси булга жакшы келет да. Рамзес, бактет. Берип туруңуз. Рускул ака, бул айгыр жөнүндө сиздин пикириңизди угайынчы. Жакшы бул. Мында сөз жок, кайерне айым чыгасың. Эч жерде жок турбайсың. Өзү ата тегиде самый главный эне жагы күчтүү экен да. Энеси жанагы. Энеси Хамбердеги машина утуп келгенде отпой. Ошо жеңил мал экен. жеңил экен айга. Например, Рамзестин кыстарын кайра ошо койсо болот экен да. Ошо койдум. Ошондой максат менен Рамзестин кыстарын койдум, азыр көрсөтөм кулунду. Түшүп калды биринчи кулундар. Түштү. Анда көрөм. Мунун мени бул бээден түштү. Уже кунан болду. Бунун килчкасы кандай?
Буну Гайтук, мен муну алмашайын дедим, эме коеюн дедим, разгар коеюн дедим. Атасы өзүнүн кличкасы Гайтук. 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 Жаныбардын күн тийбеси деп аябай келет экен, жакшы. Азбайки. Моюнун келишкен экен Нурсулак, моюнdur айыптап албайбыз го дейм. Көзү бакыраган экен да. Көзү бакыраган. Ботогөздү миңи чуркайт деген кеп да. Өзү да жеңил экен, аябай жакшы болот. Накта аламанга ушулар болот да. Бул гана эми баягы импорт эмес да, бул биздин жергиликтүү колтума айгырлардын баягы калган каймактары го дейм. Эми илгерки ошолордун баары канча жылдап кууп келген эмелер. Кайгатыр бизде. Рамазанда кууп келген эмелери ошо канча союздан бери ошо кууп жүргөн Рамазан мээнетти да ошолор. Ошолордон мынакей. Ошонун айгырдын баласы экен да. Энеси да ошонуку экен, атасы да ошонуку экен. Ошо. Бою канча экен Шамурат? 1.60 жогору бай. Рамзестики? Экөө бир. Бул кичине мына жукараак да, көт жагы. А так не уступает, точно мунун чоң. Менин пикиримде Рамзес сали салмактуураак экен. Габаритный. Габариттүү. А бул жеңил экен. Бул субагай айгыр окшойт. Ал дале скоросту ката берет андай болгон менен. Рамзестин балдары негизи бүт эле скоростной да. Нечне барометр отурат. Тиянан болсо мысль отурат. Абдан эме да. Мындан кичине эле успокоительный болуп келген эме да. Тиги мысльга ранс коюп койгон да, ошол жакшы болгон да. А так Скальдтын кызы тиги мысль аябай эле скоростной болчу да. Ошо как раз успокоительный тигине кошуптур да. Ошол келген эки жагынан кууп келгенler мыкты да. Шамурат эми муну өзү каны эски болсо, эски каймактар болсо, анан муну дагы эски канга кошпой эле 1-2-3 бир импорт бээлере койсоң кандай болот? Болот. Өзүңдө барбы ошондой бээлер? Мен үчөө разбор, тиги разливай. Мен импорт көз кызыкпайм. Просто мен импорттан көрүп, суутуп көрдүм да. Абдан нежный экен. Нежный. Ошон үчүн көбүнчө суут албайт балдарчы. Бар анын подходу керек. А каттуу саапкерлерге, мындай бизге саапкерге биз чыдабайбыз. Бизге кичине чыдабай болот. Аны каттуу жекшибайкелер, изаттар алар билет чынны. Алар шашпайт, аны уже эмесин чечет. А биз келтире албайт чынны. Горячий болот или закидка берет. Биз аны келтире албайбыз чынны. Сөздүн ачыгы мен ошону айтып берем. Мен эмне эски канга курулуп атам байке. Мага аламан керек. Биздин өз Кыргызстанда калса жакшы да. Биз сырттан алып келтиребиз, ошону мактап жүрөбүз да, чын айткандачы. О таякта мыкты экен. А так караганда биздин маттыга жетпейт көбүнчө. Эски линияга жетпейт. Бүт карасыңар, кайсы кулунчуркасы энеси местный. Это редко бывает. Что импортта чуркасы редко, даже билбейм, мен көргүлөкмүн.